Кош бойлуу аялдарга, тагыраагы боюнда бар аялдарга намаз окуу пайдалуубу? Кош бойлуу аялдар өзүнүн жана курсагындагы нарестенин ден соолугун сактоо үчүн ар кандай иштерди аткарышат. Кээ бирөөлөр кош бойлуу аялдар такыр кыймылдабаш керек деп айтышса, кээleri тескерисинче, алар көп кыймыл жасоосу керектигин айтышат. Медицина илиминин акыркы жыйынтыктары боюнча, аялдар кош бойлуу болгон күндөн төрөлгөнгө чейин ар түрдүү дене тарбиялык кыймылдарды жасоосу керектигин аныкталды. Ар кайсы өлкөлөрдө ар кандай дене тарбиялык көнүгүүлөрдү жасашат. Мисалы, отуруп туруу, желденген чоң шаарлардын үстүнө секирүү жана башка ушул сыяктуу. Ал эми мусулман дарыгерлер кош бойлуу аялдар үчүн намаз окуудан өткөн дене тарбиялык көнүгүү жок экендигин айтышат. Намаз окуган учурда адамдын кыймылдоого тийиш болгон мүчөлөрүнүн баары кыймылга келет. Айрыкча кош бойлуу аялдар үчүн зарыл болгон олтуруп туруу, башын тизесине жакындатып, муундардын ийилчээктигин күчөтүү, жамбаш сөөгү менен омуртканын кыймылын жакшыртуу сыяктуу бир канча көнүгүүлөр намаз ичинде аткарылат. Намазды такай аткарган аялдын жүрөгү жакшы иштеп, кан айлануусу өз калыбында жүрөт жана ашказандын тамак сиңирүүсү жакшырат. Булардын баары курсактагы баланын толук кандуу жетилүүсүнө шарт түзөт. Мындан сырткары намаз учурунда жатындагы бала эненин жүрөгү аркылуу бейпилдик алып, өрчүүсү жеңил болот. Демек, урматтуу аял заты, бала жакшы жетилип жана төрөт жеңил болуусу үчүн сөзсүз эле шаарды минип алып секирүү же атайын дене тарбиялык көнүгүүлөрдү жасоонун кажети жок экен. Болгону 5 убак намазыңызды өз убагында окуп, жараткандан ыймандуу перзент берилүүсүн сураңыз. Аллах Таала дуаларды кабыл кылуучу. Бала тарбия берүү да дал мына ушул эненин курсагынан башталат. Урматтуу аял заты, эгерде балаңыз ыймандуу, адеп ахлактуу, зейиндүү болуусун кааласаңыз, анда сиздин кош бойлуу учуруңуздан баштаңыз. Көп Куран окуңуз, намаз окуңуз, зикир кылыңыз, көптөгөн нерселерди үйрөнүңүз. Ошол нерселер балаңызга түздөн түз таасирин тийгизет.